Саламатсыздарбы, кутмантаң. Дагы бир жолу сиздер менен барлашканыма ыраазымын. Сиздер менен Ормонбек Ожаркын ынтымагына орус тил мугалими. Бүгүнкү темабыз куда? Каяка. Здравствуйте, доброе утро. С вами обратно же преподаватель русского языка Ормонбек Ожаркын ынтымагына. Ну, на прошлом занятии, как вы знаете, мы с вами прошли тему «Где?». Өткөн сабакта биз кайда каякта деген теманы өткөнбүз. Ошо кайда каякта дегенге суроого жооп берүүнү биз үйрөнгөнбүз. Эми давайте келгиле бүгүн да ошо теманы кичине болсо да эстеп көрөлүк. Где ты живешь? Где ты родился? Где ты учишься? Албетте силер туура жооп бердиңер деп мен ойлойм. Я родился в Бишкеке, я учусь в университете, я работаю в банке. Сөздүн бардык сөздөрдө где деген суроого жооп берсек, сөздүн аягында кайсы тамга болот экен? Е тамгасы. Эми бүгүнкү сабакты баштайлык. Келгиле. Куда? Экинчи сурообуз, бүгүнкү сурообуз куда? Каяка? Кайсы жерге бара жатасың? Ошо бүгүнкү темада биринчи куда деген суроону карайбыз. Глаголы ехать, идти и упражнение, жыйынтыктоочу упражненияны аткарабыз. На сегодняшнем уроке мы будем разбирать вопросы куда, глаголы ехать, идти и, конечно же, разберем упражнение. Надеюсь, всем все понятно. Ну, добрый путь. Давайте начнем. Куда? Куда деген сөз кайда, каяка деп жооп беребиз. Куда ты идешь? Сен каяка бара жатасың? Эгерде мен ушул суроого жооп бергим келсе, анда мен а тамгасы менен аяктаачу сөздүн бардыгына у деп өзгөртөмүн. Мисалы, куда ты направился? Куда ты идешь? Куда ты едешь? Я еду в Астану. Мынакей. Я еду в Астану. Акыркы тамгабыз Астана, а тамгасы менен аяктачу. Эмнеге өзгөрдү? В Астану. Куда сегодня летит твой брат? Мой брат сегодня летит в Москву. Менин байкем бүгүн Москвага бара жатат. Ошо ка мүчөсү болуп атат да, а эмнеге өзгөрдү? Уга өзгөрүп атат. Полка. Куда ты положила свои книги? Сен китептерин кайсы жерге койдуң? Полкага, на полку. Кийинки суроо я эмнеге өзгөрүп атат? Юга. Экскурсия. Куда дети идут? Балдар кайсы жака бара жатышат? Алар экскурсияга. Кайра ка мүчөсүн карап көрөлүк. На экскурсию. Мынакей. А менен аяктаган тамга эмнеге өзгөрөт экен? У, я, ю. Түшүнүктүүбү? Всем все понятно? Келгиле. Есте калыш үчүн, чтобы запомнить, давайте еще раз повторим. Я еду в Москву. Я иду на работу. Я иду в школу. Видите? Все слова, когда направление идет, багыт менен көрсөтүлчү сөздүн бардыгы куда дегенге жооп берсе, аягында кайсы тамга болот экен? Конечно же, у болот. А менен аяктачу сөздөр. Келгиле, эми силер отуруп алып, ойлонгула. А менен кайсы сөздөр аяктап атат? Кыргызстанда сөз барбы а менен аяктаган? Мисалы, бизде Карабалта деген шаар бар. Куда мы едем? В Карабалту будет. Биздин Борлош өлкөбүздө Астана деген шаар бар. Ошондо эмне болуп калат экен? Мы поедем в Астану. Я меняется на ю. Азаматсыңар? Молодцы, ребята, наверное, запомнили. Теперь кийинки маселе. Здесь у нас есть согласные үнсүз тамгалар. О, Е, мягкий знак женского рода. Эмне себептен мен аларды өзгөрткөн жокмун? Анткени бул эреже эң оңой эрежелерден. Үнсүз тамга менен сөздөр аяктаса, согул деген бул согласный үнсүз тамгалар. Алар эч бири өзгөрбөйт. О менен, Е менен, мягкий знак ичкертүү белгиси менен аяктаса, тоже эч өзгөрбөйт. Келгиле, андай сөздөрдү карап чыгалык. В Бишкек. Я еду в Бишкек. Я иду в парк. Дети идут в университет. Футболисты идут в спортзал. Видите? То есть здесь окончание не изменяется. О менен сөз аяктаса, же Е менен аяктаса эмнеге өзгөрөт экен? Также остается. Например, птицы летят на небо.
Мы едем на озеро. Видите? То есть о тамғасымен аяқтаса сөз ешбір өзгертпейміз. Например, куда вы положили свои цветы? Вот в горшочке ваши цветы лежат. Конечно же, где они? Куда положили? На окно. Видите, о тамғасымен аяқталады. Где ваза? Ваза стоит на окне. Это біздің где олчу. А бұл болса куда? Қаяққа еме ошоны қойып атасыңар? Вазаны терезеге. Ге мүшесі болса, ошондо о менен аяқтаса, е мен аяқтаса, ичкертүү белгисімен аяқтаса өзгөрбөйт. Түшүнүктүүбү? Всем все понятно? Хорошо, давайте примеры разберем. Асан едет в Астану, Саша едет в Россию, мы едем в Бишкек, я положила книги на полку, я положила чашку на стол. Не себептен үнсіз тамға өзгөргөн жок. Анткени эрежеде эмне деп атат? Үнсүз тамга менен аяктаса, орыс тилинде 21 үнсүз тамга бар. Ошондо эч бир өзгөртпөйбүз. Бул сурообуз куда дегенде. Дагы айтып кетчү нерсе, на море е менен аяктап атат, на площадь, на озеро биз өзгөртпөйбүз. Мынакей жайында силер болсо көлгө барып эс аласыңар. Ошондо мынтип эмне деп айтат экенбиз? Мы едем отдыхать на озеро. Видите, окончание не изменяется, аяқы тамға ешбір өзгөрбөйт. Кайсыл учурларда дагы кайталап кетелик. Есте калсын: на стол, на море, на площадь, на озеро. Эмне дегенде үнсүз тамга менен аяктаса о, е жана ичкертүү белгиси менен. Сиздерге түшүнүктүүбү? Вам все понятно? Хорошо. Анда кийинки маселеге өтөлүк. Глаголы ехать идти. Мындайда глаголго биз өзгөчө бир тема бөлөбүз. Бирок биздин сурообуз куда болуп аткан соң, багыт болуп аткан соң биз билишибиз керек. Элементарный. Ехать бул транспорт менен экен, идти бул болсо жөө экен. Мисалы, я еду, мен машинамен бара жатам, мен автобус менен бара жатам. Иши кылса транспорт болсо эмне экен? Еду. Кана менен кайталайбыз. Я еду, ты едешь, он едет, она едет, мы едем, мы едем, вы едете, они едут. Бул эмне дедим? Мен транспорт менен азыр бара жатам. Транспорт болсо бул эмне гана, главное бутуңар менен баспасаңар эле бул бардык транспорт болот. Ат менен жүрсөңөр, эшек минсеңер деле бул деле транспорт болот. Мисалы, я еду на лошади. Ооба. Ты едешь. Куда ты едешь, Асан? Сен каяка бара жатасың? Транспортта. А эгерде жөө басып бара жатсам, бутум менен пешком, я иду, ты идешь, он идет, она идет, мы идем, вы идете, они идут. Мынакей, көрдүңөрбү? Эмне экен айырмасы? Кээде отуруп алып ойлонум. Я еду, я иду. Өкөлө окшош эле. Бирок оказывается, е менен айтылса, бул эмне экен? Транспорт. А идти болсо, бул эмне экен? Жөө бассаңар, пешком деп айтылат. Ошондо, мисалы, силердин досуңар машина менен кетип бара жатса, силер эмне деген суроо берет экенсиңер? Куда ты едешь? Сен каяка бара жатасың? Эгерде силердин досуңар рюкзагын таанды, буту менен басып бара жатса, эмне деп айтат экенбиз? Куда ты идешь? Сен каяка басып бара жатасың? Сен каяка бара жатасың? Түшүнүктүүбү? Эми ар бирөөнү мисал кылалык. Ошондо силер болсо тез батыраак түшүнөсүңөр. Едуга бир шарларды коюп чыгабыз. Окончаниясын, аякы тамгаларды бияктан карайбыз. Мисалы, кунт коюп карагыла. Я еду в Москву. Кетти. Ты едешь в Новосибирск. Он едет в Карабалту. Она едет в Бишкек. Мы едем на Иссык-Куль. Мягкий знак и мужского рода, Иссык-Куль мужской род жатат, алда өзгөрбөйт. На Иссык-Куль. Мы едем на Иссык-Куль. Вы едете в Алмату. Они едут в Америку. Эмне үчүн эки тамгада Алмату, в Америку, в Астану эмне болду? А уга өзгөрүп калды. Эми жөө басып бара жатабыз. Я иду в школу. Ты идешь на работу. Он идет домой. Она идет
Куда она идет? Она пускай идет на концерт. Мы идем на выставку, вы идете на собрание, они идут на площадь. Мен осы жерде айтып аттым, бір ой келді. Баяғы эле вынаны унутуп калгандар да бардыр. Же мурунку сабакта биз менен чогуу болбогондор бар. Ошолорго дагы түшүндүрүп кетейин. В деген бул биз жабык жердин ичине бара жатсак, эмне деп айтат экенбиз? В. Мисалы, имарат, школа. Бул жабык да, имаратпы? Эшиги бар, крышасы бар, пространствонун ичинде. Ошондуктан мен эмне деп атам? Я иду в школу деп атам. Ана ачык жерде, мисалы, мен площадька барайын. Мен Чыңгыз Айтматовдун памятнигин, эстелигин көргүм келип атат. Я хочу пойти на площадь. Я хочу посмотреть на памятник Чыңгыз Айтматова. Видите, эмнени колдондум, кайсы? На. Жана деле жумушка деп атканда эмнени колдонуп атам, кайсы мүчөнү? Я иду на работу. Түшүнүктүү сиздерге. Эми мисал кылалык. Силер азыр кожойкелер үйдө отуруп чай ичип атасыңар. Ошо кружкаңарды каяка койдуңар? Тура на стол. Үнсүз тамга өзгөрбөйт. Мынакей. Эмне үчүн на стол болду? Анткени стол крышасы жок да, эшиги жок да, ал ачык турат да. Открытое пространство. Ошондуктан силер эмне дедиңер? На стол. Я положила свою чашку на стол. Эми бул ушул боюнча мен азыр үй тапшырманы сразу берейин эсимде. Эсте кезде, когда я помню, вот это сразу я дам всем домохозяйкам, всем, кто дома сидит, ошолорго бул үй тапшырма. Үйдө үй жыйнап атып, эмнени каяка коюп атсаңар, ошонун баарын орусча айтып көргүлө. Мисалы, кийимдерди полкага коесуңар, жыйнайсыңар. Я положила вещи, одежду на полку. Не себептен на болду? Ачык полка жабылбайт. А эмнеге өзгөрдү? Уга өзгөрдү. Азаматсыңар. Эми ушунда 10 сүйлөм күн сайын аткарсаңар, албетте силер кичине болсо да орусча сүйлөй баштайсыңар. Кийинки бул упражнение. Упражнение кылыш үчүн биз сиздер менен 5 суроого жооп беребиз жана 5 сүйлөм аткарабыз. Биринчи 5 сурообуз бул кайсы суроого жооп беребиз? Куда. Дагы айтып кетебиз. Куда дегенде 5 суроо. Куда ты положила свои вещи? Анара, куда ты положила свои вещи? Я положила вещи на полку, на стол, в шкаф. Шкаф жабылып атат. Ошон үчүн эмне дедим? В шкаф. Түшүнүктүүбү? Экинчи суроо, второй вопрос. Куда сейчас едет мама? Моя мама сейчас едет на работу. Апаң каяка бара жатат? Апам азыр жумушка бара жатат. Куда? На работу. Үчүнчү суроо. Куда вы поедете отдыхать летом? Мы поедем отдыхать летом на Иссык-Куль. Каяка барасыңар? Эми биздин 4-чү сурообуз. Байкелерибизди карайлык. Куда твой брат едет? Мой брат едет сейчас в Москву. Менин байкем каяка бара жатат? Азыр Москвага кетип бара жатат. Ошондуктан мен эмне дедим? В Москву. 5-чү суроого жооп бериңиздерчи. Бирок анын жообун мен айтпайм. Куда вы положили свои деньги? Ну, теперь попробуйте ответить. Так, следующее кийинки упражнение. Мен эки сөз айтам. Силер предлогту в-наны колдонуп, окончанияны колдонуп сүйлөм түзөсүңөр. Профессор университет. Куда идет профессор? Кана карайбыз. Профессор он ал болгондуктан идет. Профессор идет куда? Азаматсыңар в университет. Так, кийинки суроо. Мама куда идет? Мама магазин. Куда мама идет? Мама идет в магазин. Хорошо. Следующий, үчүнчү. И дагы эки сөздү айтайын. Дети школа. Дети сейчас идут куда? В школу. Эмне үчүн идутту колдондум? Анткени дети деген бул эмне? Они, алар болгондуктан эмне болду? Дети. Дети идут в школу. Хорошо. Так, эми 4-чү холодильник, молоко. Бул күн сайын кылчу нерсе.
эмне деп атам? Я положила молоко в холодильник. Куда? Я положила куда? Я положила молоко в холодильник. Эмне үчүн холодильник өзгөргөн жок? Дагы эстеп калдык. Үнсүз тамга өзгөрбөйт. Кийинки эң акыркы нерсе булга да мен жооп бербейм. Сиз үйдөн отуруп алып сүйлөм түзүңүздөр. Отец работа, мама магазин, брат Москва. Эми түзүп көрүңүздөрчү. Туура, азаматсыңар. Албетте силерде бардыгы жакшы. Рахмат. Бүгүнкү сабактыбызды жыйынтыктап кеттерде мен силерге бир немени айтайын дедим эле. Бул негизги нерсе. Мен силерге өтө жөнөкөй азыр мисалдарды келтирип бердим. Силер үйдө деле отуруп, көчөдө эле басып баратып, бул эрежени аткара берсеңиздер болот. Эч кандай тетрадь, ручка, планшет, эч нерсе кереги жок сиздерге. Сиздерге бир гана эмне керек? Мисал, ой, жана ушу грамматика. Куда? Сиздер менен Жаркын Ынтымаковна болду. Рахмат көңүл бурганыңыздар үчүн. До новых встреч. Рахмат, пока-пока.